Сооротуучу Кудай. 14-август. Эртеңиңди Кудайга бер. Ыбрайымга Кудай келип, укмуш буйрук берди. Жериңди, туугандарыңды таштап, мен жиберген жерге бар. Бардык жерде мен сени менен болом. Ыбрайым мындай күтүүсүз чакырыкка эмне деп жооп берди? Мындай деп жазылган: ишеним аркылуу Ыбрайым мураскала турган өлкөгө кетүү жөнүндөгү чакырыкка баш ийип, кайда бараарын билбесе да, жолго чыккан. Кудай эмнеге андай кылды? Ошончо элдин арасынан бирөөсүн эле тандады да, өзү билбеген жерге жиберди. Аны эмне күтүп жатканын да айткан жок. Эки гана нерсени айтты: бар жана жолду мен көрсөтөм. Мунусу менен Кудай ага сенин бардык эртеңдериңердин баарын мага тапшыр деди. Бул бир жагынан коркунучтуудай сезилет, бирок бир жагынан эң сонун. Эртеңки күнүң Кудайдын колунда. Анын колунда өтө коопсуз. Анын колунан эч ким алып кете албайт. Анын сүйүүсүнөн эч нерсе ажырата албайт. Сенин эртеңиңчи Кудайдын колунда болсо, анда кубанычтамын. Андай болбосо, эртеңки күнүңдү Кудайга бер.